Теңдик, тең салмактуулук деген сөздөр бул мындай утопияда. Теңдик, тең салмак. Эмне үчүн социалисттик система, коммунисттик система узакка бара алган жок? Теңдик, тең салмактуулук бул табияттан теңсиздик болсо, каякта теңдик болсун. Парламент бар, бары башка, бирок президенттик өлкө биз деп жаңы конституцияны кабыл алып добуштап бердиңиздер, туурабы көпчүлүк. Ошон үчүн мындай абсолюттук тең салмактуулук жөнүндө сөз жок. Азыр президент башкарат, президенттин өкүмү күчтүүрөөк, президенттин позициясы күчтүүрөөк. Конституция ошондой. Мурда мисалы ар бир чечимди келип парламент менен макулдашып кетишкен. Парламент эгерде өкмөткө ишеним көрсөтпөй койсо, же отчетун бекитпей койсо, кызматтан кетчү өкмөт. Азыр андай эмес. Азыр мисалы эсиңизде барбы, башталганда өткөн жылы эле бир кандидатураны алып келди, биздин комитет аны өткөзбөй койду элчиликке. Биздин комитеттин рекомендациясы, позициясы эске алынган жок, президент өзү эле түз дайындап койду. Азыр конституция ошондой укук берет. Ошон үчүн президенттик өлкөбүз ат эле айтып турат. Сиз өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз эле жооп бердиңиз. Ошон үчүн тең салмактуулук бул. Бирок мен ишенем, бул эме конституция улам бизде өзгөрүп атпайбы? Дегенде анан президенттик, анан кайра супер президенттик, анан парламенттик, анан кайра президенттик өттүк. Баягындай бир дрейфовать деп коебуз да, ошентип эле жүрөбүз да. Бирок мен ишенем, дагы да тыянактарды кылып, кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуш керек баары бир. Сиз айткан тең салмактуулук жака.